Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен кайрадан Амина приложениясы, мобилдик приложениясы боюнча сүйлөшөбүз. Буга чейин биз эки чоң чыгарылыш чыгарганбыз, сөкпөй чачпай айтып бергенбиз, бирок ошого карабастан көптөгөн мекендештер кайрадан очойто суроолорун берип атат. Ошол суроолорго кайрадан жооп бергенге аракет кылабыз жана жаңы толуктоолорду дагы силерге айтып бергенге аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, 1-сентябрдан баштап Москва жана Москва областында эмгектенүүлөр үчүн, эмгек мигранттары үчүн Амина системасы чыкты. Бул кичинекей балдарга, частный визит менен келгендерге, окууга келген студенттерге эч кандай тиешеси жок. Бул эмгек мигранттарына жана эмгектенүүчүлөргө тиешеси бар. Эгерде буга чейин регистрацияңар силердики болсо, анда жашынакай эле регистрацияны иштеп, ошо менен эле эмгектенип жүрү бергиле. Регистрацияны кааласаңар мурдагыдай эле узартсаңыздар да болот. Кааласаңар Амина приложениясында көчүрсөңүздөр болот. Эгерде регистрацияңыз маселен ноябрда, декабрда, январда бүтө турган болсо, ошого чейин ошо регистрация менен жүрө бересиңер дагы. Анан кийин бүткөндөн кийин, регистрация бүткөндөн кийин 1 айдын ичинде, 30 күндүн ичинде бүткөндөн кийин Амина приложениясын көчүрүп, ошол көчүп алсаңыздар болот. Мыйзам буга Кудай буйруса жол берип калды. Амина приложениясынын эң бир чоң плюс жагы бул мурда көптөн бери чоң көйгөй болуп атчы. Батырдын эсине жалдырап, регистрацияга коюп бер, МВДга барып жалдырап, регистрацияга коюп бер деген жалдырамай жок. Азыр мобилдик приложение көчүрүп алып берле, ошонун негизинде геолокацияны включать этип коюп берле, ошонун негизинде жашынакай эмгектенип жүрө берсе болот. Болгон эле бир сураныч, ар 3 күн сайын ошо геолокацияны подтверждение жашаган жерден, уктаган жерден кайрадан жандырып туруш керек. Эгерде жандырылбай кала турган болсо, ал киши тилекке каршы реестр контролируемых лицке түшүп калышы толук ыктымал. Эми бул Амина приложениясы бүгүнкү күндө кээ бирөө көчүрө албай атат. Эки себеп менен. Биринчи себеби бул iOS системасында, iPhone'до азырынча жок. iPhone системасынан, iOS системасынан алыш үчүн лицензия керек экен. Лицензияны азыр Москва мэриясы тапшырып, ошону азыр күтүп атат. Жакын арада чыгаар менен Google Play'де жана App Store'до ошо Аминаны көчүрсө болот. Калган мекендештер экинчи жаат болсо кайдан көчүрүшүн билбейт. Статистика боюнча бүгүнкү күндө 8000 чет элдик жаран Амина приложениясын көчүрүп ошону иштетип атыптыр. Күндөн күнгө жок дегенде 3-4 миң кошулуп атат деп Москва мэриясынан бизге бүгүн айтты. Эгерде силер кайдан көчүрүүнү билбей атсаңыздар, азыр мен ошол видеого брошюрканы киргизип коем. Же болбосо ошо брошюрканы биздин Telegram каналга да киргизип коем. Ошо Telegram каналга кирип туруп, сөзсүз түрдө астында ссылкасы менен болот. Жана QR кодтогу скриншот кылып алсаңыздар болот. Ошол жерде Аминанын брошюркасы бар, орус тилинде жана кыргыз тилинде, эки тилде жазылган. Ошол экине кирип алып туруп, ошол жактан көчүрүп, QR коду болот, ошо менен киргизсеңиздер болот. Көчүрсөңүздөр болот. Көчүргөндөн кийин силерде атайын кызыл карта, жанагы карта иностранного гражданина деген болуш керек. Сахаровдон аласыңар, аркасында QR код бар, ошо QR кодду киргизесиңер, сүрөткө түшөсүңөр телефон аркылуу. Адрести, регистрация адреси ММС Сахарова деп указывать этип туруп, анан геолокация деген жерге өзүңөрдүн жерде киргизип коесуңар. Азыр бизге мүмкүнчүлүк болсо, ошону дагы скрин видео кылып туруп силерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Азыр техник балдар анада жасап, Кудай буйруса, наглядно көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк шарт түзүп беребиз. Эгерде Амина приложениясы боюнча анан дагы бир суроо болуп атат. Реестрге түшүп калгандар Амина приложениясын эгерде көчүрсө реестрден чыгабызбы деп. Биз бул боюнча суроо бердик. Тилекке каршы жок. То есть реестрден чыгып туруп, анан Амина приложениясын көчүрүш керек. Же болбосо Амина приложениясын көчүрүү бул реестрден чыгууга мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн чыгып туруп, анан кийин кайрадан таптаза болуп туруп Амина приложениясын көчүрсөңүздөр болот. Анан дагы бир мекендештерден суроо болуп атат. Амина приложениясын көчүргөндөн кийин, геолокацияны иштеткенден кийин миграциялык картанын аркасына да печать койдурабыз деп. Ооба, койдурасыңар. Ал болсо өзүнчө ички иштер министрлигинин буйругу 926 буйрук. Анын сөзсүз түрдө миграциялык каттоону узартыш үчүн биринчи миграционканын аркасына печать койдуруп, ошону дагы сөзсүз параллелдүү түрдө алып жүрө бериш керек. Эми ал боюнча азыр госпошлина төлөнүп калды. Ошол силер жашаган жерге
элге кантип миграциялык каттоону узартабыз десеңер, жашаган жерде отдел по вопросам миграция деген бар, мои документы бар, ошол жерге барасыңар да сотрудник кызматкерлерине документ берип туруп госпоштана 500 рубль төлөйсүңөр, ошонун негизинде печатьти коюп туруп силерге жашынакай узартып берет. Ала урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама катары, эгерде юристтер керек болсо, адвокаттар керек болсо, кылмыш иши кээ бирөөнү козголуп калат, телефон номери, юристтердин номерин айта кетейин, +7 905 547 42 42 номери. Чала бериңиздер, адвокаттар керек болсо, кайрыла бериңиздер. Көп мекендештер өздөрүн легалдашуу үчүн чек арага чыгып келет. Анан кийин кээ бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок, көп балалуу болуп калат. Же болбосо мажбур муктаж болуп калат, ооруп калат. Ошондой мекендештерди бекер чек арага чыгарып келген жаамат бар. Волгарский проспектте телефон номерлери +7 900 155 55 58, экинчи номери болсо +7 900 144 44 45 номери. Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Волгарский проспектте 4-вкытта чыксаңар, диаспоранын атынан десеңиздер, чын эле муктаж болсоңуздар бекер чыгарып келет. Амина боюнча дагы бир карындашыбыз биз кичинекей видео чыгарган экен, кереги жок Амина приложениясы деп. Ошону көрүп коюңуздар. Эми ал карындашыбыздын өзүнүн кичинекей ою, бирок Амина приложениясы бүгүнкү күндө керек. Сөзсүз түрдө аны кылыш керек. Жана ал болсо батирдин эсине жалдырабай, ошондон да бир ажыроо жана ортомчуларга жалдырабай турган бирден бир бүгүнкү күндө жашынакай мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Колдоно бериңиздер. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз атайын сиздер үчүн банк мир привилегия менен биргеликте атайын банктык карт, мекен карт деген дебюттук карта ойлоп чыгардык. Эң жакшы артыкчылыгы, силер реестрге түшүп калсаңыздар дагы акчаңыздар блок болбойт. Кокустан блок болгон күндө дагы 2 сутка мурун силерге SMS уведомление келет, акчаңызды чечип жетишип каласыңар. Экинчи артыкчылыгы, ошо банк мир привилегиянын приложениясы аркылуу, ушул карта аркылуу Кыргызстанга мекен деген промокодду киргизип тыйын жөнөтсөңүздөр, эң арзан пайыз менен жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Үчүнчү артыкчылыгы, короткон акчанын бүт баарды кайра 5% кэшбэк боюнча силерге кайтарып келет. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15, метро Баррикадная, Поварская көчөсү 23, 4-корпус. Эртең мененки саат 10-дон баштап кечки саат 6-га чейин иштейт. Эң негизгиси мекен карт деп айтыңыздар, мекен картты колдонуңуздар. Сак саламат болуңуздар.